Саламатсыңарбы балдар, кезектеги видео сабагыбызды баштайбыз. Теманы баштаардан алдын эски темабызды эске салып алалы. Келгиле анда мага жардам бергиле. Биз силер менен өткөнгү сабагыбызда кайсы теманы өткөнбүз? Азаматсыңар инна ва ахаватуха деген теманы өткөнбүз. Биз ал жерде эгер эсиңерде болсо, инна дарса сахлун деген мисалды айтканбыз. Инна келгендиги үчүн сүйлөмдүн эси насып же болбосо фатха болду. Ал эми сахлун бул иннанын хабары же болбосо иннанын баяндоочу болгондугу үчүн замма же болбосо раф деп өткөнбүз. Эске салып алдык эски темабызды, анда бүгүнкү темабызды баштайлы. Урматтуу окуучулар, бүгүн биз силер менен жоктукту билдирүүчү ла сөзүн өтөбүз. Эми караңыз, урматтуу окуучулар, бир мисал менен мен силерге дагы түшүнүктүү болсун деп жазып койдум. Бул жерде ла икроха фиддин. Жок. Икроха деген зордоо деген мааниде, фиддин деген динде. Динде зордоо жок. Эми караңыз, урматтуу окуучулар, эски темабыз менен кандай байланышы бар экен? Албетте, ла деген сөзүбүз сүйлөмдүн исмин же болбосо сүйлөмдүн ээсин фатха же насып кылат экен. Ла икроха фиддин, динде зордоо жок. Эми караңыз, урматтуу окуучулар, бир канча шарттын көргөндөн кийин дагы түшүнүктүүрөөк болот. Биринчи шартыбыз сүйлөмдөгү объекттин же субъекттин түрлөрүн жокко чыгарат. Карайбыз, арабта кеткен аннафия лил джинс. Джинс деген түрлөрүн жокко чыгаруу. Бул жерде эмне? Динде зордоо жок экендигинен бизге билдирип атат. Зордуктоонун жок экендиги. Экинчи шартыбыз кандайдыр бир нерседен кабар берет, баяндайт же маалымдайт. Бул жерде бизде динибизде зордуктоонун жок экендигинен кабар берип турат. Буну арабтар хабария деп айтышат. Ал эми үчүнчү шартыбызга келе турган болсо, инна ва ахаватуха, биздин мурдагы сабагыбызга өткөн темабызга дагы байланышкан жерине келдик. Инна ва ахаватуха окшоп кызмат аткарат. Ал неге сүйлөмдүн ээсин мына жатканда исмин фатха же болбосо насып кылат, ал эми баяндоочун раф же болбосо замма кылат. Бирок эскерте кетчү бир айырмасы, ла сөзү менен сүйлөмдүн исми бири-бирине биргеликте мына жаткан бири-бирине жабышып келиш керек. Андан кийин сүйлөмдүн ээси же болбосо исми накра болуш керек. Ал деген эмне? Накра деген бул алиф лам жок дегенди билдирет. Артынан эле сразу мисалын жазайлы. Мисалдар жазабыз. Карагыла. Кызыл менен билдирейин, силерге дагы түшүнүктүүрөөк болсун. Ла бүгүнкү биздин ла сөзүбүз. Ла жок дейт. Эмне жок? Шак. Шак деген шек, күмөн. Бизге арабчадан келген шек деген сөз. Ла шакка, күмөн жок. Эмнеден күмөн жок? Фи вужудилла. Эми карагыла, урматтуу окуучулар. Ла шакка фи вужудилла. Алланын болгондугунан шек күмөн жок. Алланын бар болгондугунан шек күмөн жок деп атат бул жерде. Ла келгендиги үчүн биз буну эмне кылдык? Фатха же болбосо насып кылып алдык. Дагы бир нерсе эскерте кетчү, бул жерде жана биз сүйлөмдөгү объекттин же субъекттин
түрлөрүн жокко чыгарат дегенбиз. Түрлөрүн жокко чыгарды. Алланын бар болгондугунда эч бир шек жок. Эч кандай бир шек жок экендигинен эмне кылды? Кабар берди. Шек жок экендигин бизге жокко чыгарды. Эми экинчи мисалыбыз менен ла бир нерсени эскерте кетейин. Ла талиба фиссафи. Караңыз урматтуулар. Ла сөзү бизге ла келген үчүн эмне болду? Насып болду. Эми бул жерде ла софи окуучу жок. Фиссафи класста окуучу жок деп айттык. Бул деген нерсе эч жок деген маани билдирет. Же 2 окуучу, 3 окуучу бар деген мааниге келбейт. Эч бир окуучу жок деген мааниде. Daha bir misal getirsek, la taliba kasulun. Hurmatlı okuçular, türün жок кылган. Эмнени жок кылган? Түрдү. Бул жерде түр субъект окуучу болот да. La taliba. Келген үчүн биз насып же болбосо фатха кылып алдык. Андан кийин касулун деп анын хабары. Буга чейинки хабарлар көбүнчө сүйлөм түрүндө келгендиги үчүн мен силердин башыңа да айландырган деп айтпадым. Бул жерде бизге ачык келгендиги үчүн бул ланын исми деп коелу. Бул хабары. Хабар деген билебиз баян доже. Эми кара, ла келген үчүн да болду. Анда хабары замма болду. Ла талиба окуучу жок, касулун жалко окуучу жок. Кандай окуучу бар? Аракеттенбеген окуучу бар деген мааниде. Ла талиба жок, эч бир жалко окуучу жок деген мааниде. Дагы бир мисалыбыз, бекемдеп болсун темабыз. La nabiyya La nabiyya peygamber yok. Ba'da Muhammedin aleyhisselam. Aleyhisselam de. La biz ötküldük okulu. La sözümüz Nebiyya Muhammed bu жерде сөйлем түрүндө келди. Не додат? Muhammed пайгамбардан кийин эч бир пайгамбар жок. Эч бир пайгамбар келбейт деген маанини билдирип атат. Эми урматтуу окуучулар, сөйлөмдөрүбүздүн башынан ала турган болсок, ла сөзүнөн кийин дайым исми бири-бирине жакын келди. Арасына эч бир сөз кирген жок. Ошондой эле түрлөрүн жокко чыгарды. Бул жерде шектин түрлөрүн жокко чыгарды. Бул жерде окуучулардын түрлөрүн жокко чыгарды. Ла талиба фиссаф. Арасына эч бир сөз кирген жок. Экөө бири-бирине жабышып келди. Насып кылды. Андан кийин окуучунун бир да жок экендигин билдирди. Кийинки сүйлөмүздө дагы арасына эч бир сөз келген жок. Сүйлөмдүн ээсин дагы баяндоочун дагы иннага окшотуп кызматын аткаргандыгын билдирди. Андан кийинкисинде дагы бизге эч бир арада бир сөз келген жок. Урматтуу окуучулар, бүгүнкү биздин темабыз бир канча мисал менен силерге түшүнүктүү болду деген ойдомун. Силерге китебибиздин 42-чи бетиндеги 10-чу көнүгүүнү тапшырма кылып бердим. Буюрса кийинки сабакта темабыздын уландысы менен көрүшкөнгө чейин саламатта калгыла.